ушул бекер калгансып, жумушсуз калгансып, дагы журналисттерди ушул бир рамкага тыкканга аракет кылып атабыз да. Эгерде ошончолукка бара турган болсок, анда чоңдор өздөрүн тыйганды дагы үйрөнүш керек. Макул анда. Журналисттерди ошентип тыялы. Журналисттер акча сүйлөбөсүн. Чоңдор эмне десе, чоңдор эмнени кааласа ошону чыгаралы. Андан эл утабы утпайбы? Биринчиден эл утпайт. Андай боло турган болсо, биз дагы анда баралы дагы чоңдор балдарын жеке менчик мектепке бербесин. Чоңдор балдарын чет өлкөдө окутпасын. Чоңдор өздөрүн жана туугандарын чет өлкөдө дарылатып келгенге акысы болбосун. Анткени эгерде кайсы бир чиновник чет өлкөгө барып дарыланып келе турган болсо, ал кыргыз медицинасын дискредитация кылат деп. Жардам бериңиздер, балабыздын өмүрүн сактап калууга. Сиздер да жардамчы болуңуздар. Аллах Таала баарыңыздардан ыраазы болсун. Жардам сурайбыз. Эч кимге Аллах Таала мындай оору бербесин. Бул да сыноо болуп атат биз үчүн дагы. Башкаларга да ушундай сыноо бербесин. Негизи баланын сыноосу чынында аябай катуу экен. Балаңы күндөн күнгө монтип алсырап турганын карап туруш бул ата энеге бул аябай эле чоң. Эч кимге бербесин, Аллах Тааланын жадагасы ушу жер астында басып жүргөн курт кумурскаларга да мындай сыноону каалабайт элем. Анткени жакшынакай ойноп күлүп жүргөн балаң эле бир күнү ушинтип эле көз алдыңда врачтар смертельное состояние деп айтса, ошонун баарын көтөрүш бул чынында бизге аябай кыйын болду. Альхамдулиллах да ушу Аллах Таала жеңилдетип берди. Биз ошо эки органым деген үчүн биз ошо кайрымдуу жалпы кыргыз элибизге, жалпы мусулмандардан, ошо кол ачыктардан ушу жардам сурайбыз. Бизге балабыздын өмүрүн сактап калууга сиздер да бир себепкер болуңуздар. Аллах Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Кимдин колунан канча келсе, баарынан ушу жардам сурайбыз да кыргыз элибизден. Ошого бара алам да. Ошончолукка бара алам да. Ошол мындай бардык нерсе тең салмактуу болуш керек да. Мындай эгерде тыя турган болсок, азыркы биздин бийлик айткандай до конца тыялы дагы, до конца аягына чейин баралы. Бардыгыбызды тыялы бири-бирибизди.